Кыргыз Республикасынын Илим, Жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги, Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым окутуу өкүлүнүн аппараты жана Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети биргеликте улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине жана Ысык көл эл аралык форумунун 40 жылдыгына арналган эл аралык илимий практикалык конференция уюштурду. Бул эл аралык конференцияда ошол Айтматовдун Ысык көл форумунун улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген уңгу жолго кандай таасири бар, ошол Айтматовдун чыгармаларында кандай каралган, өзү Айтматовдун өзүнүн орду кандай, ошол убакта Ысык көл форумунун мааниси кандай ушул президенттин указын ишке ашырууда. Мына ошого байланыштуу азыр секциялык иштер жүрүп атат, өздөрүнүн ойлорун айтып атышат. Конференция атайын Америкадан, Россиядан, Өзбекстандан, биздин Кыргызстандын көпчүлүк окуу жайларынан бүтүндөй окумуштуулар келген. Иш-чаранын алкагында алгач расмий коноктор Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр бөлүмүнүн саясатты иштеп чыгуу, мониторинг жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябрь Капалбаев, Кыргыз Республикасынын Илим, Жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары Бекбосун Борубашев, президенттин Жалал-Абад облусунун ыйгарым окутуу өкүлү Тилек Текебаев окуу жайга келип, университеттин ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Ушунчалык аябай жогорку деңгээлде жана ылдамдыкта өнүгүп атканын абдан мен көрүп куанып сүйүндүм. Ошол эле учурда илимдин докторлору, илимдин сапаты дагы аябай, илимдин докторлору, илимдин кандидаттары, материалдык техникалык база дагы ушундук жакшы өнүгүп атыптыр да. Жакын аралыкта эле мынакей 7-8 корпус курулуптур, жаңы адистиктер ачылып атыптыр, диссертациялык кеңештер ачылып атыптыр. Ошол менен бирге университеттин мугалимдери, профессор окумуштуулары, ошол эле учурда студенттер дагы жана стартап программалары менен бирдикте өндүрүшкө да кирип аткандыгы абдан жакшы нерсе да бул. Көпчүлүктү студенттердин стартап долбоору өзүнө тарта алды. Жаштардын демилгелерин колдоо жана өнүктүрүү боюнча бир катар сунуштар айтылды. Студенттерди мекеме ишканалар менен жолугуштуруп, алардын эмгегин ишке ашырууга облус башчысы тарабынан колдоо болору айтылды. Жакшы проекттер бар экен. Бияка ошо фермерлерди буюрса алып келип, бияка ошолор менен биргеликте иштесек, бияктан алар болсо фермерлерге кандай жагат экен деп, бияктан болсо балдар өзүнүн жана фантазиясы менен жасап атышат да. Негизи мындай болот, тигиндей болот деп. Фермерлер болсо алар практика түрүндө, практика жүзүндө алар болсо иштеп, кээ бир возможно немелер ушундай керек болушу мүмкүн. Жасап келгенден кийин кайра кээ бир жерден жетишпегендиктер болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен мына жакын аралыкта ошо азыр тапшырма берип атам, ошол жактан биздин ошо фермерлерди алып келип туруп, бияктан да ошолор көрүп алып, ошол жакта кандай ыңгайлуу, кандайлар жасаш керек экен деп ушундайларды манта сүйлөшүп алсак, ошол жерден бир жакшы универсальный модель жасап чыксак болот да. Конференциянын алкагында окуу жайда профессордук окутуучулук курамдын катышуусунда секциялык жыйындар өтүп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары ар тараптуу талкууланды. Ошондой эле студенттер үчүн өзүнчө секциялар уюштурулуп, эне тил, улуттук баалуулуктар жана кыргыз маданияты, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу боюнча баяндамалар жасалды. Конференциянын экинчи бөлүгү Жалал-Абад облусунун администрациясынын жыйындар залында уланды. Алгач концерттик программа менен коштолуп, студенттер тарабынан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан театралдаштырылган көрүнүштөр коюлду. Внимание, говорит Москва. Чыңгыз Айтматовдун руханий гуманистик мурасы жана Ысык көл форуму, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу, туруктуу өнүгүүнүн маданияттар жана цивилизациялардын диалогу аттуу эл аралык илимий практикалык конференцияга чет өлкөлөрдөн, Өзбекстандан, Туркиядан, АКШ жана Россиядан атайын окумуштуулар чакырылган. Чоң тарыхчылар, чоң адабиятчылар, башкаруу системасынын өкүлдөрү келип отурат. Илим, Жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары уюштуруу жогорку деңгээлде болгонун белгилеп, келген коноктор окутуучулар жана студенттер үчүн да маанилүү экендигине токтолду. Бул конференциянын актуалдуулугу эмнеде? Анткени актуалдуулугу баягы мындан 40 жыл мурун Чыңгыз Төрөкулович интеллектуалдарды чогултуп, ушул жерден Ысык көлдө, Кыргызстанда
ошол убакта адамзат колунун астында туруп калган оор маселелерди сүйлөшүп чечкенге аракет кылышкан экен да. Жалал Абад мамлекеттик университети буларга чоң рахмат. Анткени бүгүн мына ошо конференцияга катышып аткан адамдардын карасак, меймандарды карасак, Америка Кошмо Штатынан келиптир, Турциядан келиптир, Казакстандан, Россиядан, ушундай мамлекеттерден келиптир да. Ошон үчүн буларга чоң рахмат. Көрүнүктүү окумуштар, мына биз азыр эле көрүнүктүү окумуштар менен сүйлөшүп алардын ой пикирин угуп атабыз. Эл аралык деңгээлде өткөн бул конференция Айтматовдун мурасын даңазалоо менен бирге илим менен практиканын байланышын чыңдап, жаштардын жаңы идеяларын ишке ашырууга өбөлгө түздү.